күнү көтөрүп сыйлаган урматы менен. Дагы бир чындык окуя, урматтуу мусулман бир тууган, Британияны билесиздер, Англияда. Имам ушундай кооз, үгүт насаат кылган даватчы имам экен. Имам дават кылам, үгүт кылам дейт. Мечиттин жанында дейт, баягы акыркы бекет автобустардын конечно эмес экен, турагы. Bir gün Cuma'ga келе жатам дейт. Мамлекеттик машинеге чыктым, автобуста келе жатам дейт. Акын төлөсөм, мага дейт 20 цент ашыкча берип кой дейт, сдачаны. Кайтарымда канча ашыкча бериптир? 20 цент ашыкча мага колума түшүп калды дейт. Тыйын да. Дүнүйө. Имам айтат, шайтан басып бербейле кой дейт. Жок, бул ашыкча муну акы кайтар дейт. İçimde deydi. Daha içimde şeytan mağı basmasa akıl bunday deydi. Çoğun Angliya деген мамлекет болса, şu мамлекеттин тынчтыгы үчүн, биримдиги үчүн, ынтымак үчүн сен да кызмат кылып атасың. Берген айлыгы сага жетишпесе, бул мамлекет сага нормаль айлык бербесе, 20 цент менен эмне? Англия байып кетмекпи? А сен да кайтарда дагы төлөйсүң. Дагы бир кайтып кеткениңе жетет. Ушундай васваса болуп баштады дейт. Берсемби, бербесемби? Акырында чечимди бербейин дедим дейт. Чындыгында эле 20 тиын менен дейт, мамлекет өзгөрүп калабы деп. Берди да мен бул. Бирок келип автобустан түшөр кезинде, конечно эме дейт. Чыдаган жокмун да баягы 20 центти шофердин колуна бердим дейт. Сен сдачаны бергенде ашыкча болуп калды, кайра алгын. Бул сенин акың дедим дейт. Десем карап туруп, сен могу мечиттин имамысың а дейт. Мен дайым жума келип сенин сөзүңдү угам дейт. Мен христианмын. Бирок сенин сөзүңдү уккан сайын исламдын баалуулугун, исламдын тазалыгын, исламдын кандай улуу диндигин угуп келе жатам. Ушул жумага келип ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп иманды кабыл алсам, исламга кирсем деген ниетим бар эле. Карасам, күзгүдө сен чыгып калыпсың. Жок, барбастан мурда имамды сынайынчы деп 20 цент ашыкча бердим эле. Имам ошол жерде үшүмдөн чыгып жыгылдым дейт. Жыгылган себебим эмне? Өзүм айтты. 20 центке динди сатмаксың. Шайтандын васвасасы менен 20 цент менен бирөөдүн дозоктон кутулуусу да себеп болбой калат элең. Диниңди, исламды 20 цент сата турган сен белең. Бир топко чейин өзүмө келип ыйладым дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, менде болгон нерсе сенде болбосун деп имам муну өзү жазып жеткизип атат. Караң, урматтуу мусулман бир тууган. Негизги маселе биздин иманга, исламга эмне экен? Биздин адеп ахлакыбыз, жүрүш турушубуз. Жанагы мен айткан Малайзияга башка ошо мусулмандардын адеп ахлакы менен ислам жетти. Biz bugün inşallah İslam'da, imanda taza olsak, mamilemizde taza olsak, mekenge olgan, aylana çörege olgan kızmatımızda taza olsak, inşallah İslam'ın geleceği öte kenin.